Пособие негизи кимдерге берилет? Пособие аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилиш керек. Бул жай эжеке, сиз эмне маселе менен келдиңиз эле айтсаңыз, кандай документ толтуруп? Отуруңуз, бала менен экенсиз. Жөлөк пулу канча сом? Ар бир балага 1200 сомдон бөлүнөт. Эми сизге суроо. Ошо 1200 сомду алыш үчүн эчтекеси жок болуш керек bu адам. Мисалы биз жөн эле исполнительныйбыз, буйрукту аткарган адамбыз. Биз өзүбүздүн чөнтөбүздөн же өзүбүз бир нерсе кылып бербейбиз. Сиз жетекчи? Мен жетекчи, соцкызматкер Сизге да суроо uzatsak болор эле. Толук жооп бере албай калышым керек, ошого өзүм түштүм. Анда абдан жакшы болду. Эгерде ошол жарандар ушундай суроолору болсо, түз бизге кайрылса болот. Биздин телефон номерлерибиз, Facebook баракчаларыбыз, өзүбүз жумушта дагы биздеки ар дайым эшик ачык. Бирок адамдарда кээде ошол түшүнүк менен калган дагы адамдар бар экен. Эмдигичи азыр айтып келет. Телевизору болсо, холодильниги болсо, пособие чыкпайт деген сөздү азыр да айтып жүрөт. Бул 2010-жылдан бери жок. 2010-жылга чейин болгон. Бир адам бир айда 1000 сом. Мен ага макулмун, сени менен макулмун. Эгерде жакшы шарты болсо, жашоо турмушу болсо, силердеги 1000 сомду алыш үчүн 5 күндө документке чуркабайт эч ким. Сиз айтып аткан маселени токотор жери Кыргызстанда 90% адам жөлөк пул ала албайт экен. Туура. Мен бул нерсеге кимди күнөөлөйм айтайынбы? Жаныңа артта турам. Ошо мыйзам жазган өкүлдөрдү, эл өкүлдөрүн күнөөлөйм да. Ошол адамдар мыйзам жазып аткан учурда реалдуулукту карабай жазып атканы мына сиз менен менин мисалымда билинип калат да. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Ош шаарынын жөлөк пулу бере турган жерге келгенбиз. Анткени Ош шаарынын тургундары жана мындайча айтканда убактылуу жашоочулары кайрылганынан улам биз бул жакка келгенбиз. Бул жактагы суроолор ушундай болот. Кимдер ала алат пособияны? Анткени кээ бир жарандарыбыз барса, холодильнигиң бар, телевизоруң бар дейт экен. Азыркы коомчулук мындай жашоодо ар бирибиздин үйүбүздө мындай жок дегенде бир телевизор, холодильнигибиз болсо керек. Мени ойлондурган суроо ошол жердеги 1200 сом акчаны алуу үчүн адам ушунчалык деңгээлде кедей болуш керекпи? Жокчулукта жашашы керекпи деген суроолор кызыктырганы үчүн, ойлондурганы үчүн мен бул жакка келгем. Буюрса калганын астында көрө беребиз. Assalamu alaikum. Пособияга документ ушу жактамы? Менин атым Али. Фамилиям Эргешев болот беке. Ушу элдердин кайрылуусу менен келгем. Пособия маселеси. Пособие маселеси азыр актыга чыгып кетишти. Актыга чыгып кетишти эле. Сиз ким болуп иштейсиз? Мен бул жерде база текшерем. Аты жөнүм Асан. Негизи кимдерге берилиши жөнүндө билесиңер да туурабы? Мындай бир аз болсо да маалымат бар да. Пособия негизи кимдерге берилет? Пособие аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилиш керек. Мен элдерде мындай сөздөр да. Сиз да документке келдиңизби эжеке? Пособия. Сиз кандай документтер кылдыңыз? Эмне документ керек экен? Жок, эжекени тартпай коер. İşteş керек экен. İşteş керек экен? Күйөөң иштеш керек экен. Биз үйдө отурабыз, бирок күйөөң иштеш керек экен, анан берет экен да. İştebесе экөөбүз. İштебесе бербейт. Азыр айтпадыңызбы, мындай аз камсыздандырылган үй бүлөлөргө берилет деп. İштеген адамга караганда иштебеген адам аз камсыз болуп эсептелбейби? Эсептелет. Эсептелинет, Эсептелет. Анда эмнеге эжекен документ өттү? Бул жай эжеке, сиз эмне маселе менен келдиңиз эле айтсаңыз, кандай документ толтуруп? Отуруңуз, бала менен экенсиз. Жок, айтканым мына эжекенин жанында да айтайын. Кээ бир элдерге үйүңдө телевизоруң бар экен, холодильнигиң бар экен деп айтат экен да. Жок, азыр. Жакыр болуп, бомуш болуп чыгып калыш керек да. Ошондо берет. Ушул суроону мен берейин деп атам. Ошондой. Азыр Кыргызстанда ар бир үй бүлөдө бир телевизор, бир холодильник болсо керек. Жөлөк пулу канча сом? Ар бир балага 1200 сомдон бөлүнөт. Эми сизге суроо. Ошо 1200 сомду алыш үчүн эчтекеси жок болуш керек bu адам. Биз атыңызды бир жолу кайталап коюңуз. Али Эргешев. Эргешев, мындай да маселечи. Мисалы, аз камсыз болгон үй бүлө. Туура айтасыңар. Бул жерде көп эле основном багыт жалган
документтер чогултуп аз камсыз болгон үй бүлөмдө келип атат. Биз ошо негизинде үй шартын текшерген актыга барабыз. Бул жерде менин жумушум базаны текшерип, мыйзамсыз болгон нерсени токтотуу. Менин должностум ошол. Жок, бул жерде элементарный бир суроо да, жарандарга маалымат катары. Мисалы, эжекебизге окшогон жарандар пособия чыныгында кимдерге берилет? Ушул нерсени билишпейт. Бирине барсаң ал документ дейт, булуна барсаң бир документ дейт. Жанагы ала турган, силерден ала турган акча 5 есе кетет да, уже документке эле чуркат. Мейли документтин жөн эле коеюн, нерв кетет. Адам нерв кетет. Мына бала ооруп калса көтөрүп жүрүп суукта. Буга да дармек кетет. Туура. Силердин берген акчаңар актабайт да. Мисалы биз жөн эле исполнительныйбыз, буйрукту аткарган адамбыз. Биз өзүбүздүн чөнтөбүздөн же өзүбүз бир нерсе кылып бербейбиз. Биз буйруктун негизинде ар бир жаран, мисалы мыйзамда мен деле жумушум бу, жумушум мен мага айткан жумуш менен эле иш кылам да. Адан сырткары мен иш кылган менин укугум жок. Чын-чынына келгенде. Ошо негизинде биз буйрукту аткарып, буйруктун негизинде жумуш кылып атабыз. Сиз жетекчи. Мен жетекчи, соц кызматкер. Сизге да суроо uzatsak болор эле. Толук жооп бере албай калышым керек, ошого өзүм түштүм. Анда абдан жакшы болду. Ушул жерде жооп беребиз. Боло берет. Мен айтып атам да, жөлөк пулу чоң деле акча эмес экен негизи. Жөлөк пул 16 жашка чейин 2ге бөлүнөт экен, э? Жок. 2 жашка чейинкиси болот экен аны. Жок, жөлөк пул бир эле түрү бар. 16 жашка үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул деп коет. 2 жашка чейинкиси кандай? Жок, бул 16 жашка чейинки бардык эле балдарга берилет. Жок, аны билдим. 2 жашка чейинки бериле турган акча кандай? 2 жашка чейинки деген жөлөк пул жок. Жокпу? Жок, андай жөлөк пул жок. Эмнеге анда кайрылып аткан элдер айтып атат ошентип? Жок, алар туура эмес түшүнүп калды. Азыр мен мындай деп уктум да. Элден укканымды сизге жеткирип атам. 16 жашка чейинки төлөнө турганы 1200 канча деп ар кандай жазышты да. 250 деген да болду, 280 деген да болду. Эгерде жана тоолуу жерлерде болсо, чек арага жакын аймактагылардыкы коэффициенттер бар. 1,2 деген коэффициенттер бар. Ошондо алардын өлчөмү көбөйүшү мүмкүн. Ал эми бизде өзү бир эле өлчөм бул 16 жашка чейинки аз камсыз болгон муктаж үй бүлөнүн балдарына үй бүлөгө көмөкчү жөлөк пулу чыгат. 1200 сом. 16 жашка. Экинчи маселе ошол 2 жашка чейинки балама алып жүргөм деген эжекелер да болду. Жок. Бала эң кызыгын айтып берейин. 2 жашка чейинки балдардын пулу 3000 чемта деп айтышты. Мен 3000 чемтадан балам 2 жашка чейин алдым. 2 жаштан кийин мага бербей койду. Деп айт. Мүмкүн бул үй бүлөгө көмөк эмес, бул социалдык жөлөк пул болушу да мүмкүн. Социалдык жөлөк пул кандай? Бул деген баягы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга МСЭК деп коет, медицина социалдык экспертиза комиссия. Ошодон өткөн корутундусу болсо, аларга буга чейин 4000 сомдон жөлөк пул берип жүргөн балдарга. Азыр ошол жөлөк пулдун өлчөмү 8000 болду. Ал жыл сайын өтөт алардыкычы. Жарандар азыр байкеге берген суроом, силер жиберген суроо, ошону силер тактап алгыла. Пенсия. Эгерде үй бүлөдөгү пенсия. Айтып эгерде ошол жарандар ушундай суроолору болсо, түз бизге кайрылса болот. Биздин телефон номерлерибиз, Facebook баракчаларыбыз, өзүбүз жумушта дагы биздеки ар дайым эшик ачык. Адамдар келсе, биз толук маалыматты бергенге даярбыз. Кезектеги суроо. Үй бүлөдөгү пенсия доход болуп эсептелинеби жокпу? Үй бүлөдөгү пенсия азыркы күндө жөлөк пул алуу үчүн доходко эсептелбейт. Эсептелбейт. Анткени кээ бир ата-энелер айтып атат. Болот атат. Атаңдын пенсиясы бар экен, байкеңдин пенсиясы бар экен, сага берилбейт деп айтты дейт мага. Ооба, бул эми бизде ар бир райондо дагы ар бир башкармалыктарда ушундай үй бүлөгө көмөк боюнча адистер бар. Ошол мыйзам бар Кыргызстанда. Кыргызстан боюнча бирдей, бирок кээ бирки муну мен 100% биздин адистерди эле толук кандуу деп айта албайм да. Кээ бирки жерлерде кээ бирки адистер туура эмес, эски маалыматты айтып алышы мүмкүн. Кээ бирки жарандарыбыз ошол эски маалымат буга чейин киреше болуп эсептелинип келген. Пенсия кайсы жылда? Мен билген мыйзамда жок. Азыркы мыйзамда жок. Жок, азыркы эмес. Мен мурдаттан билип келген мыйзамда жок. Мурунку мыйзамдарда 2018-жылдарга чейин бул пенсия кадимкидей кирешеге эсептелинип, биз ошо үйдөгү кемпир чалдын пенсиясын эсептеп, кирешеге кошуп, анан жөлөк пулду чыгарып келгенбиз. Мурдагы мыйзам дегениңиз бул 2010да кабыл алынган мыйзам. 2018 бизде 2016да алмашкан, 18де. Жок, ал токтомдор алмашып келе берет. Ошо мыйзам өзгөртүлөр кирет да, мыйзам өзгөртүлөр кирип аткан. Ошондо пенсия бөлүктөрү өзгөрүшү мүмкүн, бирок мыйзам өзгөрбөйт. Мыйзам өзгөртүлөр киргенде ошондо пенсияны кийин доходдон алынып салынган. Бирок адамдарда кээ бирде
ошол түшүнүк менен калган дагы адамдар бар экен. Эмдигичи азыр айтып келет. Телевизору болсо, холодильниги болсо, пособие чыкпайт деген сөздү азыр да айтып жүрөт. Бул 2010-жылдан бери жок. 2010-жылга чейин болгон. 2010-жылдан бери бул нерсе жок. Биздин адистерби же райондордун адистерби? Райондордун. Райондордун мен барган жерлер, мен көргөн жерлер бул мындай жөнөкөй бир бес камера, жөнөкөй бир жаран катары. Кара Суу районуна кирдим. Башка жерлерге кирип көрүп атам да. Эжекелерден сурап атам. Эмне десем, телевизоруң бар экен. Үйүңдө жанагы туура эмес. 18 000 сомдук холодильник бар экен дегенди айтты деди. Туура эмес. Сизге ошону суроо берейин деп. Туура эмес. Мен мына эфирден пайдаланып дагы айтып. Башка кадрларыңыз сизден угуп алсын деп атам да ошону. Эмнеге силерден жөлөк пул алыш үчүн адам телевизор менен холодильниги жок деңгээлде кедей болуш керекпи дейм да. Али мындай да. Азыркы заманда телевизор, холодильник, мындай үй тиричилик буюмдары, телефон деген бул ар бир жаранда бар буюм, коомдук мындай пайдаланган нерсе, пайдалануучу нерсе, күнүмдүк пайдалануучу нерсе. Ал менен биз адамдын жашоо деңгээлин баалаган туура эмес. Ошол мындай биздин конституцияда айтылган дискриминацияга да жатып кетип калат да кээдечи. Буга чейин деле биз ЛТР, ОШТУ, массалык маалымат каражаттарынан түзөтүүлөргө чыгып, ар кандай берүүлөргө чыкканда айтып келебиз бул нерсени. Эми кээ бир адамдар көрөт, кээ бир адамдар көрбөй калат, маалымат толук жетиш кыйын. Дагы деле сенин көрүүчүлөрүң көп, дагы деле эфирден пайдаланып айтып коюшум керек. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучу адам бул ошол үй бүлөнүн 18 жаштан өткөн ар бир жарандын кирешесин аныктап, эгерде официалдуу иштесе, официалдуу иштеген жерден аныктаманын негизинде айлык акысын тербетип келет. Эгерде жок официалдуу иштебейде күнүмдүк ар кандай жумуштар жасаса, ал ошол адамдын өзү менен баарлашуу аркылуу анын кирешесин аныктап чыгып, жерлүшү болсо эгерде райондордо, ал жерлүшү дагы кирешеге эсептелет, анын дагы өзүнүн коэффициенттери бар. Ар бир соток 1000 сомдон деген. Аны эсептейбиз. Ошол кирешелердин баардык жыйынтыктап келип туруп, кайра ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн баардык мүчөлөрүнө бөлүп келгенде, ар бир кишиге 1000 сомдон ашпаса, жана ошол үй бүлөнүн заводдон чыккан жылы 20 жылдан жаңы болбогон техникасы жок болсо, анда ошол үй бүлөнүн 16 жашка чейинки балдарына жөлөк пул чыгыш керек. Бир адам бир айда 1000 сом мен ага макулмун, сени менен макулмун. Бирок эми бүгүнкү күндө биздин азыркы учурда биздин министрлик ушул минимальный жашоо канча сом Кыргызстанда? Азыркы күндө 7000 сомдон ашык да бул. Бир адамга бир айда. Бул дегени сиз да азыр айтып аткан 1000 сомдон туура келсе бир адамга. Кыргызстанда эч кайсы бир жаран жөлөк пул албасын деген сөз да. Мен оюм аянача айткыча сен убакыт берсең. Ошол биз сен айткан маселени биз күндө эл менен бу жерде иштешип, бизге күнүгө бул жерде 100дөн, 200дөн, 300 адам келет жөлөк пул маселеси менен. Алардын жогура дегенде бир 15-20 же 50 менен күнүгө жолугуп сүйлөшөбүз. Ушул маселе жок, эң көп көтөрүлгөн маселе ушул. Биз ошол адамдардын сунушуну, оюну айтып, жогору жакка жеткирип, бир эле биз эмес, бүт эле башкармалык айтып келет. Эми бүгүнкү күндө азыр биздин министрлик ушул маселе үстүндө иштеп атат. Былтыркы жылы жөлөк пулдун көлөмүнү көбөйтүштү, 810 сомдон 1200 сомго көбөйттү. Азыр эми мүмкүн кийинки жылдары ушул жана минималдуу эң төмөнкү кепилденген киреше 1000 сом деп эсептелип калганда, ошонун өлчөмүнү көбөйтүүнүн үстүндө азыр каралып атат. Эми муну мамлекеттик деңгээлде чечилет, ал менин чечим менен чечилет атат нерсе эмес. Эгер ошол чечилип калса, анда 1000 сом эмес, мүмкүн 3000 сом, 2000 сом болуп өзгөрөт. Реалдуулукка кайтабыз эми. 1000 сомбу, 3000 сомбу, 5000 сом дейли. 5000 сом болгондо да азыр банкка барсам, экөөбүз банкка сизге айтып берейин. Банкка барсак 7,5 миң сом эсептейт бир адамдын бир айлык кирешесине. 5000 сом болуп эсептелсе да жөлөк пулу. Силер көргөнүп аткан тартип боюнча ала албайт экен да по-любому. Эми бүгүнкү күнү 1000 сом жокпу сизде баке? Сизде 1000 сом барбы жокпу? Бар. 1000 сом бар. Жок деген азыр мына жумушчуларыңызды мындай пример кылып берип атам да, экөөбүздүн сөзүбүз реалдуулукка алып келип атам болгону. Сиз мындай бир айдын ичинде жоро достор бар, той тупур деген нерсе бар, туурабы? Ооба. Эми мейлим жок дегенде маршрутка менен каттап да 1000 сом кетирип койсоңуз керек. Кетет 1000 сом. Кетет. Мен бирок байкымда Значит, сизге жөлөк пулу жок. Ооба, жөлөк пул жок деген мен байкы айтат го, кыргызда макал бар да, төшөгүңө карап путуңду сун дегенчи. Эми бул мамлекет мүмкүн бюджетине карап ошого карап чыгарып аткандар да буну. Туурабы? Ошондой кызыгы мына мен мамлекетке кошулам. Ушул сөзүңөргө кошулам. Мамлекеттин бюджети чоң маселе. Бирок эң кызыгы алышы керек болгон жарандар алып, албай, албашы керек болгон жарандар алып калган фактыларды да көрүп атабыз. Бар. Бул адамдар, ошол адамдар, сен айткан адамдар бизге жалган маалыматтарды, жалган тактамаларды алып келип туруп чыгарып алган учурлар кездешет. Бирок ошону биз
аны жалган маалыматтын эми баягы справкалар аныктамалар негизинде биз чыгардык. Бирок биз аны кайра артынан изилделет. Бул ар бир үйгө бетме бет текшерүүгө чыгабыз үй бүлөнү. Ал мүмкүн бүгүн пособияга кайрылган күнү ал жумушсуз болушу мүмкүн. Машинасы жок болушу мүмкүн. Пособия чыгаргандан кийин 1 айдан кийин 2 айдан кийин ал адам жумушка кире алат, же машина алат, же дагы бир кандайдыр бир киреше пайда болуп калат. Бирок ошол биздин жободо ал адам 5 күндүн ичинде бизге өз ыктыяры менен келип кайрылып, менин үй бүлөмдө өзгөрүү болду, кирешемде өзгөрүү болду деп билдиришет, бирок биздин жарандар эч ким билдирбейт. Ошон үчүн биз мына бир социалдык кызматкерди атайын бул жака отургузуп, ар бир делону биз күндө биздин атайын базабыз бар. Бул түндүк маалымат системасына байланган. Ошол базадан текшерип чыгабыз. Ошондо жанагы 2 айдан кийин жумушка кирип алган жаран бизден түндүктөн чыгат. Анан биз ал жаранды чакырабыз. Урматтуу жаран, сиз бүгүнкү күндө айлык акы алып, социалдык фондко төлөп кетип атыптыр. Күйөөсү Россияда иштесе ала аламы? Эгерде күйөөсү Россияда иштеп, ал жактагы тапкан кирешесин көрсөтсө, эгерде ошо кирешеси жетпесе, анда алганга укугу бар. Бизде азыр түшүнүк туура ушул дагы көп суроо. Күйөөң Россияда экен, болду пособия чыкпайт деле кесе айтып койду. Ошону түшүндүрүш керек. Эгерде күйөөң Россияда болуп, кирешесин көрсөтсө, мисалы Россияда мүмкүн 20 000 киши иштеп атат. Стабилдүү доход жок да ал жерде. Эми аны биз билбейбиз да. Ошон үчүн мен сизге реалдуулук менен келип атам. Мен сизге мындай фантазия менен эмес. Бизге андай жарандар келет. Барат. Күнүмдүк доорого жатаканасына тамак ашына араң акча таап иштеп жүрөт, турукту иш таба элек дейт. Биз ошонун негизинде атайын ар бир райондо, шаарда мэриянын жана райондук администрациянын алдында үй бүлөгө көмөк, жалпы эле мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча талаш тартыш маселелерди караган комиссия бар. Биз ошондой вопросторду комиссия канчада карайт? Ал биз арызды алып барганда комиссия бир жуманын ичинде карап, чечимди чыгарып берет. Биз бүгүн ошондой арыз түшсө, биз бүгүн ошол арыздарды бир жумада биз арыздарды чогултабыз. 3-4 делону мэриянын комиссиясына сунуштап жөнөтөбүз. Ар бир дело боюнча комиссия чогулуп карап, ооба чын эле мунун күйөөсү ал жакта кыйналып жашап аткан экен. Негиздерди карап чыгат да, комиссия макул. Күйөөсү туруктуу иш таап, кирешеси өзгөргөнгө чейин жөлөк пул чыгарганга каралсын дейт. Биз чыгарып беребиз. Эгерде жакшы шарты болсо, жашоо турмушу болсо, силердеги 1000 сомду алыш үчүн 5 күндө документке чуркабайт эч ким. Сиздин көз карашыңыз. Менин көз карашымда. Бул менин оюмду айтып атам. Биздин тажрыйбада, биздин практикада жашоо шарты жакшы эле, жакшынакай үйлөр. Жок, эми адам мындай да жакшы кийиниши мүмкүн. Жок, кийим кечесин эмес. Кирешеси жакшы. Контейнерлер иштеткен, андайларда кездешет да. Мен жок деп атам, андайлар бар. Баягы мыйзам негизинде, жобонун негизинде алар таптап карайбыз. Жашоодо көрүп эле келатам. Алар дагы бар. Мисалда кээдечи кыйналган адам көз караш деле билинип калат. Бирок көпчүлүгү кыйналганы келет. Ошодо кыйналгандар ала албайт. Кыйналганы келет. Жок, келет. Биз анын негизинде карап, анан бирок кыска суроо. Мындай, ким ала алат пособияны? Мен азыр башында айттым, дагы жок айтылат. Дагы бир. Мындай конкреттүү түрдө. Үй бүлөнүн 18 жаштан жогорку мүчөлөрүнүн жалпы кирешесин жыйынтыктап, ошол жыйын алган кирешени жалпы үй бүлө мүчөлөрүнө бөлгөндө, ар бир киши башына 1000 сомго жетпесе, заводдон чыккан 20 жылдан берки техникасы жок болгон жарандар пособияга кайрылса болот. И ошолордун тиешелүү документтери болгондон кийин алардын 16 жашка чейинки балдарына үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу чыгат. Заводдон чыккан деген сөзүңүзгө холодильник деле заводдон чыгат го? Автоунаа, ошону оор техникалар деп автоунаалар, айыл чарба техникалары. Айыл чарба техникалары. Анан бизде жеңил машиначы? Жеңил машина дагы эсептелет. Анан жанагы бизде көбүнчө азыр айыл жеринде жер үлүшү бар адамдар, булар жумуш менен камсыз болуну эсептелет. Эгерде 5 сотуктан жогорку сугат жери болсо, бул жумуш менен камсыз болуну деп эсептелет. Биздин мыйзамдарда шаар жеринде көпчүлүк жарандардын жер үлүштөрү жок. Алар официалдуу жумушсуз деп келет. Биздин жободо жазылган. Эгерде жумушсуз, жер үлүшү жок, жумушу жок адам кайрылса, үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алыш үчүн, анда биз ал жаранды биринчи кезекте ишке жайгаштырууга көмөктөшүү бөлүмүнө жөнөтүп, ал адамды биз ишке жайгаштырганга, иш таап бергенге жардамдашышыбыз керек. Ал адамга мындай жакта жөн эле балык деле бербей, кайырмак карматып, балык туткан үйрөтүш керек да ал адамды. Анысына кошулам, жок. Бул маселеде мен силер менен талашпайм. Ошо bizde мына атайын ушундай бөлүм бар. Калкты ишке жайгаштырууга көмөктөшүү деген бөлүм бар. Ошол жерде биз шаар боюнча бүт вакант орундарды, бош жумуш орундарды маалымат базасын чогултабыз. И келген жарандарды биз айтабыз. Бизде Ош шаарында мындай жумуш орундар бар. Сиздики кайсыл жумуш орунуна туура келсе, келиңиз, ушул жакка иштеңиз. 3 балаңызга 3600 сом пособие алгандан көрө, бул жакта 15000 сом айлык алып иштеңиз.
деген сунуштарды дагы айтабыз. Сиз айтып аткан маселени токотор жери Кыргызстанда 90% адам жөлөк пул ала албайт экен. Туура. Анткени Жөлөк пулга муктаж да 1000 сом бир айлык доходдо любой адамда бар. Чында. Чыныгында любой адам 1000 сом. Анда жөлөк пулунда иштеп аткан кадрлар неге анда экономикага зыян келтирип атасыңар? Айлык алып. Азыр бізде Ош шаарында бүгүнкү күнү 1400дөн ашуун үй бүлөнүн 4600га жакын баласы пособие алат. Ошого 2 айда иш алып барат. Мен бул нерсеге кимди күнөөлөйм айтайынбы? Жаныңарда турам. Ошо мыйзам жазган өкүлдөрдү, эл өкүлдөрүн күнөөлөйм да. Ошол адамдар мыйзам жазып аткан учурда реалдуулукту карабай жазып атканы мына сиз менен менин мисалымда билинип калат да. Ошолор бир аз сыртка чыгып, чыныгында элдин жашоосу кандай, мына бүгүн жазып аткан мыйзамыбыз бир элге бир 20 жыл кызмат кылабы жокпу деп ой пикир жүргүзбөй, жана кнопканы басып эле бири-бири менен 3 окуудан өткөрүп, ушинтип кыйнаганын кесип этүү дейм да. Бизде бул маселени айтып атабыз. Мүмкүн быйыл 23-жылдын эмесинде мүмкүн ушул нерсе өзгөрүшү мүмкүн. Жанагы сөз бар да, маселе адамдын өзүндө эмес да, анын өйдөсүндө тургандарда. Бул байкебиз туура айтты. Биз буйрукту гана аткара алабыз, мыйзам чегинде, мыйзам көргөзүлгөн эреже менен иштейбиз деди. Бул байкенин сөзүнө кошулам. Ошол эреже менен мыйзамды түзүп берген адамдар күнөөлүү да түздөн түз. Урматтуу депутаттар, силер мыйзам чыгарардан мурда реалдуулукка бир аз баа бериңиздер. Эртең бул байкенин да убактысын албайлы биз келип алып. Бул адам деле ошол мамлекет өлчөп ченеп берген акчага айлыкка иштеп атат. Ашыкчасын да кыла албайт, кемин да кыла албайт бул байкелер. Келип алып, журналист менен мындай кадрларды чаташтырбагыла бири-бири менен. Чын да? Биз деле элбиз, булар деле эл. Эми болгону булар кызматчы болуп азыр жумуш ордунда отурат. Жоопкерчилик менен. Эми силер мына жерде маселени мындай кабыргасынан койбой, күчү жок бир мыйзамыңарды чыгарып коесуңар да, анан бул байкелерди биз кыйнайт экенбиз келип алып. Анан булар бизге таарынат. Келип алып суроо беришет. Эми биз негизи элге маалымат берип коелу деп атат. Элдин көйгөйүнү алып келип бизге айтпасаңар, элге маалымат жеткиле. Бул жак эң жакшы. Силерге рахмат. Рахмат. Урматтуу жарандар, сиздерден сураны ушул жасалма документ жасап же башка кылып келгичте токтотуңуздар. Бул жерде чын-чынына келгенде ар бир жаран аз камсыз болгон үй бүлө жана мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн ырыскысы бул, балдардын ырыскысы. Мына мен камерадан айттым, эртең келесиздер дагычы. Келгенде ушундай тартып кетти дейсиздер. Ошондуктан бири-бирибизди сыйлайлык, мыйзамды сыйлайлык, Кудай астында таза болойлук. Рахмат. Разы болдум ушул байкеге. Чыныгында мамлекеттик жумушта иштеп туруп, акыйкаттуулук менен кайрылган адамды эми көрүп атам да. Мына мекендештер, чыктык. Силер берген суроолорду азбы көппү бердик, аракет кылдык. Бул жерде мен башында айткандай эле кимди күнөөлөйбүз, дагы эле депутаттарыбызды күнөөлөйбүз. Анткени ушу депутат агаларыбыз, эжекелерибиз реалдуулуктан кыйла алыста туруп мыйзам кабыл алганы үчүн бүгүн кээ бир жарандарыбыз аябай кыйналып атат. Ошондуктан ой пикир билдириңиздер, өзүңүздөрдү пикирлериңизди жазып калдырыңыздар. Буйруса эл билсин долбоору дагы деле болсо ушундай чындыктарды жарык бергенге аракет кылабыз. Жалпыңыздарга рахмат.